Чыңгыз Нургыз чоң рахмат сіздерге. Азыр біз 73-809 аскердик бөлігінде тұрабыз. Бұл жерде азыр саптық даярдык боюнча сабак өтүп жаткан кез. Саламатсыңарбы, жолоштор? Саламат болуңуз, жолдош капитан. Саптык машыгуу курал менен эркин тур. Аскер кызматкерлери жүрөгү жалындаган эр жүрөктө биринчи келген учурда эле даана берилет. Аскер бөлүккө келген соң бир айдын ичинде өздөрү тамак аштарына, баскан тургандарына, командирлердин талаптарын аткарганга дароо көндүргөнгө биз иш алып барабыз. Жолдор. Автомат көпүрөккө ал. Биздин аскердик бөлүк 1918 жылы түптөлгөн. Тарыхында аскер бөлүктүн өздүк курамы дүйнөлүк согушта жана экинчи ата мекендик согушка катышкан, бир кылымдан ашык кызмат өтөгөн аскер бөлүктүн бири болуп, жалгыз болуп эсептелет. Биз азыр биздин аскер бөлүктүн жатаканасынын 4-бөлүмүнө келдик. Бул жерде көргөзмөбүз уюштурулган, аскер бөлүктүн тарыхына көз чаптырсак болот. Эми бул бөлмөбүздө болсо 1999-2000 жылда Баткен когалашында баатырларча курман болгон жоокерлерибиздин бөлмөсү деп айтып кетсек болот. Ушул жерде ошол жоокерлердин жаткан жери, кийимдери, ошол убакта кийип жүргөн кийимдери, өмүр баяны жазылган. Ар дайым ушул бөлмөгө келип сабактарды өтөбүз. Жигиттерибизди, жаш жоокерлерди мекенди сүйүүгө, мекенди коргоого ушул бөлмөбүздө да жардам берет. Бул түндүк регионда эң чоң бригадалардын бири. Жоокерлерге шарт түзүлгөн, жатаканасы бар, күчтүү жоокерлерди алганга биз умтулабыз. Ар дайым биздин аскер бөлүктө ошондой конкурстук отбор менен гана солдаттар кызмат кылат. Аскер бөлүгүнө келгенден баштап курал менен таанышып, куралды тазалоо, курал колдонууну үйрөнүп, азыр биз курал тазалоочу жерде турабыз. Куралды негизи жакшы 7 секундта чачыш керек. Өзүмдүн калуум менен келдим. Ушундай кичинекей чагымдан эле калачумун. Азыр кызматым жакшы өтүп атат. Ата-эненин баркын билген эметтин кандай жүрүштүгүмдү алдыңкы жашоого үйрөтүп атат. Ар бир азамат аскер курагына жашы жеткен соң колуна куралын алып, ата мекенди коргоого даярдыктан өтүп келүүгө тийиш. Себеби күчтүү мамлекеттин артында чептей бекем куралдуу күч түзүмү турат. Айсулуу Асанбекова, Дания Романтур уулу, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.